Дагы эмне ойлонуп чыгарып атасыңар? Эркин колдонууга укуктуу деген конституция жазып атат. Биз кошумча талап коюп атабыз. Үйүңдү сатканга сен сөзсүз камсыздандырууну өткөрүшүң керек. Ал кошумча талап деп айтылат. Кыйналып үйүнү куруп бүтсө, анан кийин камсыздандыруу бул өз ыктыярдуу болуш керек. Милдеттүү кылган бул өтө туура эмес кадам. Ачык айтамын, мен жеке пикирим боюнча, бул абдан чоң бизнес проект болуп атат. Жеке камсыздандыруу ишканаларга чоң акча беребиз. Жөнөкөй математиканы айтып коеюн. 1 жылга камсыздандырууга акча төлөйсүз. Аман эсен жыл өтүп кетти. Кийинки жылга башкача төлөйсүз. Бирок сиз төлөгөн акча кетти. Ошол компаниянын колдонуусунда калды. Миллиарддаган акча жок болот. Ошондуктан эгерде мыйзам бар, талап болсо, аны штраф сала турган мүмкүнчүлүк киргизсе ал бир жөн. Анан кошумча мүлкүңдү сатам десең, сен дагы камсыздандырууну далилдеп бер деген бул кошумча чара болуп атат да. Бул эч кандай мыйзамга дал келбейт, конституцияга келбейт. Өкмөткө да кызыкчылык бербейт. Бул өкмөткө пайда алып келген мыйзам эмес. Казына толбойт. Жеке адамдардын чөнтөгүнөн өзүңдүн кемчилигиңди өзүң чеч деген маанидеги мыйзам. Ошондуктан мен кесиптештерди чакырат элем, бул мыйзамды колдош керек. Бул туура эмес мыйзам. Максаты туура эмес. Жолу туура эмес. Чектөө болбош керек. Сенин үйүң жеке менчик. Анан чектөө киргизип камсыздандыруу жок болсо сата албайсың. Баштаңдар ушундай. Анан мен бир кесиптешим сурады, чет өлкөдө камсыздандыруу Казакстанга барып келсеңер, чек арада камсыздандыруу дозвол деп коет, төлөшүң керек. Болду, сөз жок. 20 километр, 2 километрден кийин ГАИ кармайт. Кана страхование жок, свободен. Бизде андай талап жок да, эмне айтып атасыз? Бизге келбейт машина. Мактана турган. Келип кеткен машиналар жок бизде. Бизде бир отоло келет, сатылат. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, мен сиздерди чакырамын. Бул мыйзамды колдош керек. Өкмөт туура эмес кадам жасап атат. Конституцияга дал келбеген мыйзам. Рахмат.